1 январдан 2019 жылдын 1 январдан баштап жаңы кылмыш жаза кодекси ишке кирет. Турат ошо. Мына ошондо эгерде сен сын көз менен көз карашта карап койгон болсоң, сенин өзүң деле эмес, сенин үйүңдү да алып койгонго мамлекет укук алып атат. Сенин пародогу коюңду дагы, тоокканадагы тоогуңду да алып койгонго укук алып атат айланайын кыргыздар. Мына кече эле ыйлап баштадык эле бүгүн көнүмүш адат болуп калды. Чоң энеңдин салаан уyu бар экен деп небересине жөлөк пул бербей атат. Атамдын тээп жүргөн машинасы бар экен деп жөлөк пул бербей атат. Алтын кетип бартат, анан бизде нефть жок, анан бизде электр энергиясы башкасы дегенде болот. Эч ким бүгүнкү күнгө чейин айта элек адамдык потенциалын айта элек. Биз кимдерди жоготуп атабыз? Алтыным жерге кирсин. Алтынсыз жашап келгенбиз, жашай беребиз. Ошол алтын эгерде биздин Ала Тоо көрккө келбейт, эл болбосо деп барпырдагандай, эл жок болсо Ала Тоонун кимге кереги бар? Касиеттүү көлдүн эгер кыргыз жок болсо кимге кереги бар ошол көлдүн? Кара кеченин кимге кереги бар? Биз элди айтпай калдык, соңку кездерде такыр элди айтпай калдык. Элибиз маданиятсыз, сабатсыз, караңгы, эч нерсеге ишенбейт. Мыйзамыңа да ишенбейт, ыйманыңа да ишенбейт, эч нерсеге ишенбей кетти. Мына ушул жагдайда, ушул маселени көтөрө турган мамлекеттик коом же уюм калган жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Россиянын аймагында документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, кара тизмеден текшерүү албетте официалдуу. Документ иштерде кандай көйгөй болбосун, Али мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7 996 988 33 03. Жигиттер могу жерде бойдоктор да барсыздар. Келиңиздер, суранам. Бойдоктор, өзүңө аял тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга эне тандагыла. Таштандыда өскөн гүлгө суктанбагыла деген. Жаман чөйрөдө өсүп калган 1000 сулуу болсо да суктанбагыла. Кыздын адебине, тарбиясына, адеп аклагына, кайсы чөйрөдө кимден тарбия алган, ата эне тегине карагыла. Кыргызда шундай сөз бар. Тегиңди сактайм десең, уулуңду тарбияла. Улутту сактайм десең, кызыңды тарбияла деген кеп бар. Ошондон келиңиздер. Эй жигиттер, өзүңө сулуу кызды тандабай, мунул менин келечекте балдарыма эне боло алабы жокпу? Ата энеме, урбагыма, тууганыма баш көтөрүп жүрө турган бир үй бүлө боло аламбы жокпу деген үмүт менен ойлонгула. Жөн эле назик сүйлөп, жөн эле боенуп алса, чаптанып алса, мактанып алса алаксып калбагыла. Жигиттер көз ачалы. Ал эми момундай бала тарбиясында, баланын башына түшкөн бүтүн нерсеге белди бекен байлап, аялыңар менен, бала чакаң менен бир болуп, башына баарына даяр болууну үйрөнгүлө. Өзгөчө аталарга суранышым. Bir окуя менен сөзүм жыйынтайм. Bir күнү bir киши, карасаңыздар, деңиз жээгинде кайык менен баратканда кайык сынып кетип, кулап кетип толкунунда. Эптеп сүзүп барып ошол аралга жашап калат. Аралдын жээгине сүрүп койгон отундар менен алачык жашап алып, алачыкта жашап, аралдагы чөп жар менен эптеп жамбагып, bir күн аралдын токойунан чыгып келсе, жээктеги жанагы алачык өрттөнүп кеткен. Ошондо ыйлап Кудайга арызданып, "О Кудай, бул эмне кылганың? Bir алачыгым болсо, аны да өрттөп менден алыпсаң" деп ыйлайт. Ошол кезде bir убакта уктап калып, көзүн ачсачы, кайдан жайдан жээкке карабелден куткаруучулар келип барат. Сүйүнүп кетип жээкке чыгып, жана куткаруучулардын карабелине отуруп, биринчи суроосу капитанга, "Мени кайдан билдиңер? Кантип таптыңар? Ким кабар берди?" десе, жана капитан айтат, "Кызык экенсиң, эй. Өзүң бирдемкени өрттөп, асманга түтүн чыгарып бизге маалымат бердиң. Анан келдик да" дейт. Ошондо ыйлап туруп, "О Кудай, мени кечир. Сен ар бир ишти билип кылат экенсиң. Мен жана алачыгымды өрттөгөнгө нааразы болуп ыйладым эле. Көрсө ар бир иштин артында бир жакшылык бар экен. Экинчи ишиң аразы болуп". Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-чү степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери
кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да. Кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ушул жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Кудай мени өзүңө чир деп дуа кылды. Аңсыңарындай, мынау аталардын дагы бүгүн күнгө келип калышына бир Рамазандын урматы, эки балам үчүн деп эмне жерлерге кай кыйынчылыктарды көрбөдү. Бардыгы кайсы бирөөсү Кудай Таалага дуасы менен жетти да, мына ушул инсандарды Рамазанда ошончо берешен жомарт инсандарды себеп кылып, мына бүгүн дартына, баласынын дартына даба тилеп, акчасын баарын табылып отурат. Антан мен Хамзанын атасына, Асландын атасына, ошол эле да Байхандын аталарына, аталардын кадыр баркын, перзент үчүн жанын бере турган аталардын колунда бар экендигин, сиздердей жакшы адамдардын урматына жер бетинде кыямат кайым болбой атканын далилин көрсөтүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул аталарга да бир кол чаап коюңуздар. Мен дагы бир басқа белгилеп айтам. Хамзанын атасы менен башында чуркап жүргөндө элге концерт берип башка болдук. Анан анда да эл аз келди. Бирок ошентсе да келген элден акча алдык. Бирок Рамазанда жүрөктөр жийип, кимди деп аткан кезде мына себепчи болгон мына ошо азаматтар коомчулукка чыгып калды дагы. Бана бере турган чыны муктаждар бар экен, мына деди. Достор, коомчулукка кайрылам. От менен ойнош, суу менен ойнош, бирок адамдын сезим менен ойношпо. Көчөгө чыгып алып, калп эле тилемчилеп, калп эле мошенник болуп, берешен адамдарда кой бу алдап атат, бергиси келбей калып, адамдын сезим менен ойношкондо орду чыныгы муктаждарды мына инсандар көрсөтүп берди, себеп болду Рамазандын урматы. Мен да куру кол келбедик. Хамзанда биз Асанга да жардам берип, биякта Көмүскөдө кызмат кылып аттык. Бүгүн Бишкекке учуп келдим түштө. Жана бир жерде кызмат акамда эле бул жака келип атканда, Кемеровада менин байыш досум бар. Биримдик группасы бар. Бекендештер менен биргеликте ошол жерден 80 000 сом жөнөткөн. Аны мен да кошуп жалпы 100 000 сом Байхандын атасына ала келдим азыр. Өзүм үй билем ата-энемдин атынан мына ушул Байхандын атасына насип экен. Мына ушул кишиге тапшырам. Алла Таалам разы болсун. Буйурса, достор, акыркы 10 күндүк калды. Иткун минанар тозоктун отунан куткара турган. Ар бир ишиң эселеп жазылган. Кадыр түнгө дал келсе, 1000 айлык сооп жазыла турган учурда келиңиздер. Бир инсан калды. Дагы бир белди бекен байлап. Достор, поколение. Ар бир муун чогулуп, отуруш жаман көрдүк башында. Жок, жаман көрбөгүлө. Башында жаман көргөнгө ар бир отуруш жакшылыкка бурулуп кетти. Көрдүңөрбү? Ар бир отуруш 20 жылдык, 30 жылдыктар жаман көрдүңөр. Адамдар 20 жылда бирөөгө үй салып берип атат. 20 жылда момунда кылып аткан учурда поколение момунда канчалаган инсандарга жардам берип атат. Демек, ар бириси жакшылыкка өзгөрдү. Ар бириңердин кылган ишиңиздерди көз жаш менен, көкүрөк сыймык менен көрдүк. Буйурса, мына Байхандын атасынын дагы баласына сбор бүттү деген кубанычтуу кабар күнгө аз калды, ошону көрөлү. Ал эми бийлик өкүлдөрүнөн дагы бир суранычым. Тышкы иштер министрлиги МИДтерден суранычым. Келиңиздер. Ушул 3 баланын атасына кайсы өлкөгө барып баласын да дабай издесе, мамлекеттин өкүлү катары сиздер жардам берип, ошол жактын мамлекеттик деңгээлдеги көпүрө болуп, иштерин дагы да жеңилдетип, 170 миллион болсо, мамлекет сиздер ортодо бар экенсиңер. Ушунча элдин дуасы бар экен. Биз андан да арзан бүтүрөбүз дегенге себепчи болуп калыңыздар деп суранат элем. Ошондой достор. Мен аманат тапшырам. Буйурса, менин жанымда акча. Меникин үзүп туруп коесуңуздар. Кемеровадагы байыш досумун 80 000 үй бүлөмүн ата-энемдин дагы жалпы менен 100 000 акча ушул жерге байке сизге тапшырам. Аллах разы болсун. Рахмат агай чоң, Алла разы болсун.